миллион сом дегендерди бирөө неме туура эмес өзүнүн пайдасына неметип алса ал сөзсүз түрүндө кылмыш иш козголмок. Эгер бар болсо ошол жанакыдай себептеричи. Анан эмне деп айтыш керек, калган иштер боюнча бул мугалимдер сөзсүз кайрылса болот, бирок бул мугалимдин өзүнүн кайрылган себеби жумуштан туура эмес бошотулду деп да соттошуп жүргөн мугалим. Андан тышкары өткөн жылы 17 ар кандай инстанцияларга арыз жазып, ушул ректор күнөөлүү, финансовый жанакыдай кызматтагы университеттин кызматкерлери да күнөөлүү деген ар кандай арыздарды жазат. Ошол арыздардын кайрылуусунун негизинде жогорку кеңешке да жумшалган арыздын негизинде текшерүүлөр болгон. Жогорку кеңештин дагы жалпы чечиминде көрсөтүлгөн кайсы жерде кемчилик бар, эмне жөнүндө жанакыдай эмне кылыш керек, кандай оңдош керек деген. Анын жыйынтыгы боюнча дагы текшерүү органдар келип кетип баарын толук изилдеп кетишкен. Чындап айтканда бизде ушу жыл ичинде 12 ай болсо 17 текшерүү келип жатканы бул биздин ушу улуттук университеттин ишине деле бир топ эле башкаруучулукка тигиндей мындайга зыян келтирген. Болгону ошол эле Келдибеков юристмин деп жатат, бирок ал жумуштан чыгып кеткенден кийин юрист болуп жатканына байланыштуу өзүнүн укугун туура коргоп, эчак кыйын юрист болсо, мен кемчилик кетирсем же болбосо ушул жерде биздин юридикалык жанакыдай өзүбүздүн кызматтарыбызда туура эмес болсо, ал эчак жеңип чыкмак соттон. Тескерисинче гостехника инспекция дагы соттун да чечимдери, биздин кабыл алган өзүбүздүн чечимдерибиз бошотуу жөнүндө эң туура мыйзамдуу деп чыгып жатат. Мына ошого асылып, мен ачык эле айтат элем, жалгыз бир киши ушул жерде бүт улуттук университетке тынчтык бербей эле ызылдатып, бизди жаман көрсөтүп аткан адам катары бул туура эмес ишти жасап жатат деп айтар элем.